Бүгүн Бишкек шаардык соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын карап, 1-Май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Соттук отурум жабык эшик артында өтүп, видео жаздырууга тыюу салынды. Жараянда Исаковдун адвокаттары ишти караган шаардык соттун судьясына ишеним көрсөтпөө менен соттук коллеганы алмаштырууну өтүнүштү. Бирок алардын өтүнүчү канааттандырылган жок. 1-Май соттун чечимин күчүндө калтырды, биздин арызыбызды канааттандырган жок. Ишилип ошо Сапар Исаков 1-декабрга чейин ошо камакта болот. Кийин мен үмүттөнөм, бул акыркы жолу узартты ошо камакта болгон мөөнөтүн. Бүгүнкү сиздер көрсөткөн көрсөтмөлөр эске алындыбы ошол айтсаңыз? Жок, эске алынган жок. Айыпкерлер прокуратура менен айткан сөздөрүмө даже каршы эчтеке айткан жок. Жөн эле айтты. 1-Май соттун чечимин күчүндө калтырып койгула. Бул деген өтө оор кылмыш менен айыпталып атат. Ошон үчүн эле камакка алыныш керек деп. Андай бизде мыйзамда жок. Өтө оор кылмыш деген ал деген айып. Айып деген презумпция невиновности, күнөөсүздүк презумпция деген бар. Айыпкер деген күнөөлүү деп эсептелбейт. Соттук отурумда Сапар Исаковду жубайы менен көрүштүрүүгө уруксат берилген жок. Мындай чечим мурдагы премьердин сотко катышып жаткан тарапкерлерин нааразы кылды. Урматтуу соттор, сөзгө келгиле, акылга келгиле. Карапайым эл, кыргыз эли, калыс эл билип турат. Эл эсилип бүттү. Токтоткула мындай саясий оюнуңарды. Сапар Исаковго карата Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон коррупция беренеси боюнча айып тагылган. 5-июнда 2 айга камакка алынган. Кийин 31-июлда анын абактагы тергөө мөөнөтү дагы 2 айга узартылган болчу. Ал эми Бишкектин 1-Май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тергөө абагында калуу мөөнөтүн 5-декабрга чейин узарткан. Мындан улам Исаковдун адвокаттары райондук соттун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, шаардык сотко кайрылышкан болчу. Мындан 2 күн мурун Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун кайнатасынын үй мүлкүн текшерүүгө уруксат бергени да туура эмес чечим болуп калды. Анда сот УКМКнын тергөөчүсүнүн жүйөсүн укпастан, ал отурумга катышпаса деле ошолордун өтүнүчүн канааттандырып койду дейт жактоочу. Токтакунов Исаковдун кайнатасы анын үй мүлкүнө күйөө баласынын тиешеси жок экенин тастыктаган документтерди көрсөткөнүн да айтат. Сапар Исаковдун кайнатасынын үйү Сапар Исаков эч кандай тиешеси жок. Ал деген өзү предприниматель болчу, ишкер болчу. Ал деген өзүнүн тапкан иши. Ошон үчүн ал эң чоң ката, бийликтин эң чоң катасы элдердин өзүнүн тапкан мүлкүнө колун салып атат. Бул деген бийликтин эң чоң катасы. Буга жооп катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сапар Исаковдун жактоочусу элге туура эмес маалымат берип жатат деп айрым массалык маалымат каражаттарына билдирген. Токтакунов УКМК сот аркылуу Сапар Исаковдун жакын туугандарынын мүлкүн камакка алып, конфискациялаганы жатат деп коомчулуктун пикирин башка нукка буруунун аракетин көрүүдө. Кылмыш ишинин алкагында жоопко тартылып жаткан адамдардын мыйзамсыз байыганы боюнча версияда текшерилип жатат. Бул үчүн Токтакунов коргогон адамдын гана эмес, кылмыш ишинин башка фигуранттарынын да кыймылсыз мүлкү соттун уруксаты менен каралып чыгат. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөш үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайына байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурат. Ага кылмыш иши УКМК тарабынан козголуп учурда тергелүүдө. Жолдар Бузумов, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.